Олантау сырмат теле көрүүчүлөр, жаңы ушулгандар болсо, кутмантаң ассалому алейкум. Бүгүн биз ушул студияда, куттуу студиябызда ырым-жырымдар тууралуу кеп салып жаткан учурубуз. Азыр болсо кезектеги коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Ооба, Айтыш коомдук фондунун мүчөсү Төкмө акын Мундузбек Борончиев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар менен. Жакшы эл болуңуз. Жакшы эл. Барбаңыздар, барсыздарбы? Бар болуңуз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасын кыргыздын ырым-жырымдарына багы арнадык да. Ырымчылсызбы? Акырын ырымчылбыз. Кайсыл ырымдарды колдонуп каласыз? Биз ырымдарды өтө деле көп колдоно бербейбиз, бирок ырымды колдонгон, ырымдын ошол кабыл болоруна ишенебиз да. Мындай айтып кеткендечи. Мисалы биз ырым айтыштан мен бир эле ырымды колдоном. Айтыш болордо дайыма бирөө жөнөнөгү менен айтышардын алдында Кудай оозума сөз сала көр, ушундай кыла көр деп туруп бата кылып туруп анан айтышабыз да, мындай айтканда. Ушул эле ырымды колдоном. Сахнага чыгаардын алдында, Жакшы. Бисмилла дегенде эле анда бир ырым кылып туруп бизге төгүп бере коюңуз. Мынан арыба журтум арыбаң амандык тилеп барыңа, мынан алдыңа келип ырырдап, мынан акының келди дагы да, улуу өнөргөн арыбак мендей жакының келди дагы да. Жаңытыбы ньютыбы бул келген соң мунун шаарына, анда беленин сөздүн белен деп, тереңин сөздүн терең деп, каймагын бүгүн ырлардын калпы ырдап берем деп, калайык элдин алдында шаңшы ырдап беле берем деп. Ой нечен жол басып, нечен белдашыпса келбесем дагы делең деп, бүгүн улуу кеп салып ырдагандан бул оюн, улуу элдин көңүлүн ырдагандан бул оюн. Бул жактагы карасам агам менен эжебиз агадан ырдай келебиз, агабыз менен эжебиз агадан алтын бир кептен беребиз. Бул агабыз менен эжебиз алтын сөз айтты, алтын сөзүн кеп айтты, ырдай элегимде мен сен ырымчылсыңбы деп айтты. Байкең ырымдын жайын билебиз, ылгап жүрөбүз. Салттын жайын билебиз, самап жүрөбүз, санап жүрөбүз. Биз дагы байкең арыбак, кыргыз дегендин бирөөбүз. Бул YouTube агаларым өсө берсин бул канал, нечен бийиктикке жете берсин бул канал, алдыны көздөй талпынып, уламдан улам алкынып кете берсин бул канал. Негизин акындарың ушинтип тилек кылып койчу эле, акындын айткан кептери байкең арыбак кабыл болчу эле. Баракелде. Силерден алтын бир кептен чойгула, тамаша кептен ойгула. Акындар тилек кылып жаткандан кичиңерден туугандар мынан ырым кылып койгулой. Баракелде. Эми калың элге айтарым, кагылайын калың эл, сен дагы кызыл бир тилден талбагын. Ушу улуу каналдын ушу көрө бер, калкым ардайым уй. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Айтыш коомдук фондуна качан мүчө болуп келдиңиз? Акындар коомдук фондуна биз 3 жылдын жүзү болуп калды азыр. Качып жүргөнүмө. 3 жыл мурун келгенде Элмирбек Маналиев устатым, Амантайгот Маналиев, курсант Нурмат курсант агайыбыз бар. Максат Кулуев, ал туткучуп, Жеңишбек Жумакадыр деген чоң залкарлар азыркынын баканы болгон улуу агайларыбыз, устаттарыбыз отурушкан. Ошол 3 жыл мурун келип, ошолордун сынагынан өтүп
үч болуп калгам айтыш фондко. Жакшы. Демек, кичинеңизден бери эле ушул өнөргө жакынсыз. Жакынбыз. Комузду канча жашыңызда колго алдыңыз? Комузду бир 10 жашымда го дейм. 10 жашыман комуз алып, чала сабат болуп, чала чертип, азыр деле чала чертем эми. Жакшы. Ушул айтыш өнөрүндөгү биздин үлгүлүү агаларыбыз, Абыл Туткулчув өзүңүз айтканмакчы, Элмирбек Иманалиев байкелерибиз көптөгөн окуучуларды чыгарып, ушул айтышты элге жайылтууда салымы чоң десек болот да. Көп жаштар тартылды бул жака, Сиз дагы ошол жаштардын катарындасыз. Анан айтыш өнөрүнүн өзүңүзгө жаккан артыкчылыктары тууралуу сурайлычы. Айтыш өнөрүнүн өзүмө жаккан артыкчылыктарын айтып берейин. Маселен, бул айтыш өнөр, акынчылык өнөр деген, мындай айта кеткенде, Кыргызда эң чоң, эң улуу эки өнөрү бар. Бири манасчылык болсо, экинчиси акынчылык өнөр. Бул кыргыз илгертиден эзелтен сөз баккан эл, сөз кадырлаган эл. Акынчылык өнөрдүн бул мындай бизге мындай түшүндүрсөм болот да. Химик болобу, же болбосо биолог болобу, физик болобу, ар тарапта болот да адамдарчы. Бирок ошолордун баарын тең камтып турган акын, ошону баарын тең камтып турган акын эме болот. Акын деген атка, даражага жетет дегенин да. Башка төкмө акындар маалыматка абдан бай болуш керек дейт да. Өзүңүз айтмакчы, ар тараптуу болуш керек. Баягы журналисттен эле бир аз айырмаланыш керек да. Иш-чарага барасызбы, маарекеге барасызбы, ошол жерде кандай окуя, эмне болуп атканын билип айтыш керек, билип төгүш керек. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз керек. 56-56-72 сандарын биз телекөрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү. 777-40-02-02 сандарына WhatsApp аркылуу SMS билдирүүлөрдү жиберсеңиздер болот. Аңча бизде суроолор бар. Мундусбек дейт, качан баштадың акындык өнөрдү дейт, качан түшүнүп баштадың акындык жол менен кетериңди дейт. Жолду ошол 3 жыл мурун келип, 1 жылча жүрдүм, түшүнбөй, эчтекени билбей, дагы деле мындай эчтеке жете элек болупчу. Ошол учурда жаттап айтып жүргөн учуруңуз болдубу? Ошол учурда жаттап айтканда, мисалы биз эмелерди айттык, дастандарды айттык жаттап айтканда, Токтогул менен Барпын айтышкандарын, чоң-чоң аталардын айтыштарын жаттап, ырдаш жерден ырдап жүрдүк ошол жердечи. Ушундай болуп турду да. Негизи акындар жаттап айткан акындар барбы, же бул баягы ушундай бир жараткандан берилген талант сөзсүз болуш керекпи? Мындай айтканда, акындар деген жаттап да айтса болот, жаттабай да айтса болот да. Бул өзүңө жараша да. Өзүң кандай чыгармачылыкта, мисалы, бардык нерсени пайдаланыш керек да. Бардык нерсени пайдаланыш керек. Сен өзүңдүн бийиктигин кааласаң, өзүңдүн өнөрүңдүн бийиктигин көргүзгүң келсе, колуңан келсе, мындай аракеттенип отуруп эле жаттап чык, болбосо айта албасаң, төг албасаң да. Эгер ушундай Элмирбек Иманалиевдей, Жеңишбек Жумакадырдай чоң-чоң акын болсоң, андай болсо, жаттап айтышка кереги деле жок го дейм. Сөз оозуңа өзү түшөт. Сөз оозуңа өзү түшөт. Жакшы. Негизи ошол эгерде жаттап айткан жаш акындар болсо, аларга бали деш керек. Анткени ошончо сөздү жаттап, ошончо сөздү үйрөнүп дегендей. Жаттаганда кыйын негизи. WhatsApp'тан суроо келип турат, Марал. Салам таң маанай дейт, саламатчылык. Негизи дейт, айтышып жатканда дейт, көптөгөн кырдаалдар болот дейт. Ошолордон кантип чыгат экен дейт, кызыктуу окуяларды айтып берсе дейт. Айтышып атканда түркүн кырдаал болот. Маселен, жанында өнөгүң тийишет, өнөгүң күчтүү болуп калса, сактанасың, кичине алыс болуп калса, асыласың дегендейчи. Бирок бардык нерседен устатым айткандай, Элмирбек Иманалиев устатым айткандай, кеп жебеш керек да. Адамдар эмоцияга бата алдырат го. Ошол айтышып аткан учурда өзүңдүн өнөгүң кандай тийишет, кандай сөз айтат, ошол сөздү эле өзүң алып эле көтөрүлүп, жиниң келип эле эмоцияга алдырып ийсең, сен жеңилдиң да айтыштан. Эмоцияга алдырбаш керек. Кыскасы, кеп жебеш керек да. Жакшы. Анда сизден музыкалык чыгармаларды суранбайлыбы? Эмне дейсиз? Обондуу ырларды дагы аткарып жүрөсүз, Кимдердин ырларын ырдап жүрөсүз? Мен СТС атабыздын Андылек деген чыгармачылыкты алып берейин.
Sen bir ay Bışkandan delek özüm doymağa jar gerek. Ey! Kıyalığım batın sonuna kanday can sizge par gelet. Kanday can sizge par gelet. Sen bir ay bışkan almasın, kol jetkizbeyip jaydasın. Hadi. Başına çıkıp bargan çaڭay başkalar üzüp almasın. Başkalar üzüp almasın. Sen bir ay tonun uğları, men bolsa kuştun tınları. Ey! Ular katınarı joluk sana tarkabas beken kumarı. Tarkabas beken kumarı. Деген экен. Азаматсыз. Таанышып билдиребиз. WhatsApp'tan суроолор келип жатат. Бизге түз байланышка да чыксаңыз болот. Биз түз эфирдебиз. 56 56 72 борбор калабыздын коду 0312. Азыр мындай кылалы, Мундузбек мырза. Менин азыр мен кызыгам да негизи айтышкачы. Анан бирок тилекке каршы баягы тубаса талант болбосо кыйын экен да. Анан айтышып көрбөйлүбү? Макул. Ошондо сен комузу жок, Мундузбек Мен мырза комузуңузду берип турасыз да мага, Жана негизи болбойбу бир комуз менен эки бир акын, анан бир мындай акын эмес айтышса. Негизи комузду берген туура элеби болобу? Айтышта туура эмес да. Туура эмес, анда мен могу Барып часын. папкам менен мен баштайын, бир эки сөзүн жатталма сөздөрүм бар. Hey! Сеники манас болуп кетет го азыр. Ne? Кел анда Расул Жумашев жана Мундузбек Борончиевдин ортосунда ушундай бир таң маанайда айтыш болсун, Келиңиздер. Мен калыс болуп берейин. Hey! Мундузбек досум кандайсың? Жаңы бышкан нандайсың? Бали. Конок болуп келип калыптырсың. Эми бир алтын сөздөн айтпайсың. Оң колумда көк банка, сол колумда көк банка. Сеники акыйнек болуп кетти. Жок, сөздөр жакшы эле сөздөр чыгып атпайбы? Ушул турган маңдайда сонун бир отвертка. Жооп берейин да, болду. Болду. Калбай калды сөздөр. Айтшам деп мен менен сен байке сабалайсың, жанасың салмактуу кептен саласың. Көк ак банканы азайтып, көк банканы көп айтып, дуңгандардын көчөсүн байкең аралайсың, базасың. Жаңы ушкандан дедиң, ой жалмагын мундуз ал дедиң. Бали. Болумду кептен салып өт байке болса эгер сенин мандемиң. Мынан улуулугу кыргыздын байкең улуу тарых өнөрдө. Улуу жол баскан бул өнөр урпакка бистей көрөнгө. Ома дүйнө бул жалган бирден отургузат бийке, бирден оодарып ийет төмөнгө. Алт дүйнөгө кызыкпай уй, байкеңа көрө кызык өнөргөң уй. Баракалла. Сизден жооп. Менден жооп. Hey! Мундузбек досум кандайсың? Жаңы ушкан нандайсың? Деп айтсам алтын сөздөрдөн жооп кылып сен узаттың. Сөздөрүң сенин алтын го, көздөрүң сенин күмүш го. Өтүп баратсаң көчөдөн кыздар сени карайт го. Эй! Ушул турган Мундузбек, атыңа затың жарашкан. Көп кыздар артың карашкан. Өтүп баратсаң комуз менен кайсы акын деп айтышкан. Келечекте буйруса чоң алпакындардын катарын толуктап сен дагы
Эң сонун балдай жашоодо жашагын. Эй, окшошпой жатса төккөнүм, кечирим сенден сураймын. Сабатсыз болсом дагы мен акындардын катарын толуктаймын. Алдыңкы жактан биринчи орунду мен ээлеймин. Кечирип кой эми ушул студияга келгениң. Мен сага айтып жатамын, эмнени айтам билбеймин. Ал экем айткандай, билесиңби мен айттым деп уккан сабаттарынан ар кайсы ырлардан чогултуп сага айтып жатканым. Эй, 4-5 саптың айттым мен, бирок биринде дагы бир ой жок. Акыркы саптарымды дагы болсо дагы айтып кетейин. Бири-бирине саптар негизи эле окшошпойт, эмне деп төгүп жатканым Эролашка окшошпойт. Сабатсыз ырдап жатамын, азыр чыгып кетип калсам, ошондо окшоп каламын. Акындарды эми түшүндүм. Баракелде. Айтшы таңшылар, сізге тиішкендерден сал. Тиіш олайыншы. Sen байкең арғандай кептің ырдайсың, алқып ырдайсың, түркің кептің ырылғайсың, түртіп ырдайсың. Sen қиядыңда чоң ақын, чиркен қиявыңды бұзбайсың. Сияғыңда чоң ақым, sen байке сияғыңды бұзбайсың. Жооп берип койсом капталдан байке жоголосуң муздайсың. Бирок мактап кеттиң байке, капталдан деген өлтүрүп каптап кеттиң байке. Алтын ыргаң алтын сөз сен баптап кеттиң байке. Ар кайсы ырдан бир кылып, бул ырдан деги бир алып, тигиң ырдан бир алып, арт артына бир-бирин чаптап кеттиң байке. Акын немише өңдөнүп, акын сөрөй төрлөнүп байке. Абириңдин уятты сактап кеттиң байке. Бул байкемди карасам, мына курсак отурат деңкейип, бир аз курсак отурат деңкейип, куйругу турат челкейип, үзүлүп топчу төш ачык, мында үкөйдө болбос сенчелип. Таштасам жерге ыргытып, сен байке ташала албайсың эңкейип. Анары жактаган эжеби сай чырайлың, ай жүстүң айда көрсөм жылдызды. Күн чырайлы күн жүстү, күндө көрсөм жылдызды. Күлүшү менен эжекем менде чиркин күлгүзүп турган мундузду. Жылмаюу менен эжекем менде жылытып турган мундузду. Эжеке сен жылуу сөз айтып, ушу жылыта берген кыргыздың ой. Баракелде. Чоң рахмат. Жакшы бир ушундай бир айтыш болду ортоңордо. 2 миллиондук баш байгени 189 баллы менен Мундузбек алып кетти. Ыраазычылык билдиребиз. Эмнеси болсо дагы жакшы маанай, жакшы сөз, баягы тамаша ушундай бир күлкүгө жеткирсин. Ыраазычылык билдиребиз Мундузбек сизге. Таң эртең комузуңузду көтөрүп алып, жалпы элди жакшы сөзүңүз менен ойготтуңуз. Чоң рахмат. Алматы теле көрүүчүлөр, мына ушундай Marvel кинотасмасындагы Темир адам 2-чи киносундагы аягында мушташат го, ошондой эле айтыш болду окшойт менин оюмда. Биз менен чогулуңуздар, улантабыз. Сиз конок менен да бир жолу тааныштырып өтсөңүз. Айтыш коомдук фондунун мүчөсү төкмө акын Мундузбек Борунчиев бизде конокто болду. Бар болуңуз. Биз менен чогулуңуздар. Кайра жолугабыз.